Урматтуу Садыр Нуркожоевич, канча адам сизди колдоп келсе, ошончо адамдын ой тилектери бир максатта, бир ойдо келишти. Бизди чындап коррупция аябай басып кеткен. Менин оюм алдыдагы боло турган шайлоого мурунку бийликтин шыпыргылары вообще келбешин суранам. Такыр келбесин. Себеби биздин айылда айыл башчынын баласы баш болуп, урунанын жанына туруп алып, мынага саласын деп көргөздүрүп салдырат. Эгерде өзү айтканга салбаса, тактап айтканда бириндикке салбаса, чыккандан кийин ар кандай кордуктарды көрүп жүрдү ушул күнгө чейин. Шайлоо алдыдагы шайлоодон дагы коркуп турабыз. Шайлоо таза өтүшүн суранам. Андан кийин мурунку бийликтин кыскача айтканда Сооронбай Жээнбековдун жердеси Өзгөн районундагы соцзащитаны жетектейт. Өзү каалагандай калчап, пособие алуучу, пенсия алуучуларды өзү каалаган банкка өткөзөт. Жок, менин мүмкүнчүлүгүм жок. Кыргыз поштасы иштейт. Мен поштадан алам дегенге карабайт. Көптөгөн адамдарды угуп жүрдүк. Биринчи айлыгы картадан же акыркы айлыга түшпөй калган күндөр ушул күнгө чейин дастыкталууда. Сизден чоң сураныч, биздин ошо балдардын келечеги үчүн ушул шайлоону ушул күндү күткөнбүз. Алдыдагы шайлоо таза өтүшүн сизден чоң суранабыз. Жана пособие алуучуларды ким алат? Жанагы өздөрүнө караштуу өкмөттөрдү балдар алат. Жанагы шөтөйүктөрдүн келиндери алат. Эч качан карапайым калк албайт. Ар кандай шылтоо менен ушундай тоскоолдуктар менен кыйынчылыкта жашап келатат. Сизден суранарыбыз, ушуга тереңден көңүл буруңуз. Алдыдагы шайлоо таза өтүшүн суранабыз. Ушунча эл сизди колдоп, коррупцияны жок кылганга биз дагы жардам беребиз. Айыл өкмөттөрдүн Бишкекте, Ошто, өзүбүздүн кичинекей айылыбызда этаж үйлөрүнөн 3-4 саналат. А биздин карапайым калк 2 комната үйүн ремонт кылганга эч кандай каражаты жок. Ошо мен пособие алуучулардын атынан кайрылдым. Өзү каалаган жерден алышсын. Документи даяр болбосо да кандайдыр бир шылтоону айтып албайт. Ал эми бийликтин эски бийликтин шыпыргылары ар кандай себепсиз эле пособияны ушул күнгө чейин алып келет. Кайсы жерде документ албайт? Же адресын айтпайсыз? Кайсы жерде? Өзгөн районунун соцзащитасынын жетекчиси ошол эски Сооронбай Жээнбековдун жердеши тууганчылыгы дагы бар. Ушул күнгө чейин иштеп келатат. Эч качан козголгон жок. Канча деген немелерде пособие алуучулардын документин эгерде өзү каалаган банкка өтпөсө, аны сразу кайра документин кайтарып берет. Ошондуктан алар үнү эч жерге жетпей калатат. Сизден суранам, ушуга көңүл буруңуз.